Коронавирус пандемиясына байланыштуу республиканын билим берүү тармагы дээрлик 2 айдан ашык убакыт аралыктан окутуу системасына багыт алды. Бирок мындай шартта билим берүүдө биринчи кезекте техникалык жетишпестиктер жана интернет байланышындагы мүчүлүштүктөр даана байкалып турду. Ушундай шартта Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан ыкчам чаралар көрүлүп, окутуу аралыктан жүргүзүлүп, үзгүлтүккө учураган жок. Мугалимдердин эмгек акылары да өз убагында жана кемитилбестен берилип келди. Мунун алкагында министрлик шартка байланыштуу бир нече эл аралык уюмдарга колдоо көрсөтүүлөр үчүн кайрылган. Алардын арасынан биринчилерден болуп, мектептердеги онлайн сабак өтүү процессине көмөк көрсөтүү максатында Нама эл аралык уюму 200 даана ноутбук компьютерлерди республиканын 50дөн ашык мектептерине белекке берди. Номер 92-90 башталык мектебинин директору Жакеева Мирим Муратжановна. Бул биринчиден алыскы чек ара райондорунда жайгашкан. Мына Баткен областында жайгашкан, алыскы Жалал Абад областындагы чек ара райондорундагы мектептер эске алынды. Мындайча айтканда Кыргызстандын баргы 7 дуанынан өзүнчө окуучулардын саны өтө көп болгон мектептерге берүү болуп атат бүгүнкү күндө. Азыр тизмесин дагы карап көрсөңүздөр болот. Бул жерде ачык айкындуулук бар. Анан өзгөчө ушул Нама жана Ала Тоо эл аралык уюмдары дагы өздөрү куруп, өздөрү ушул мезгилге чейин каржылап келген мектептер дагы эске алынды. Себеби алардын дайыма камкордугунда турган мектептер дагы бар да, ал катарда. Ошол жагдайды эске алдык. Нама эл аралык фонду пандемияга каршы Нама COVID-19 Кыргызстан аталышындагы долбоордун негизинде бул саамалыкты ишке ашырды. Долбоор 3 багытта жардам берүүгө багытталгандыктан, алардын бири карантин учурунда онлайн окууга көмөктөшүү деп аталган. Фонд Кыргызстанда 5 жылдан бери иш жүргүзүп келет. Нама фондунун быйылкы жылкы баардык программаларын биз кыскартып, ал ошол программаларды ушул учурдун талабына байланыштуу коронавируска каршы өзүбүздүн ресурстардын баарын ушуга жумшап атабыз. Бул 3 багытта иш алып бара турган программа болду. Биринчи багытыбыз медициналык, экинчи багытыбыз азык-түлүк тармагында муктаж болгон үйлөргө продуктларды беребиз, 350 тоннага жакын. Андан кийин үчүнчү багытыбыз ушу онлайн сабактарды жакшыртуу максатында муктаж болгон мектептерге ноутбуктарды берип, онлайн сабактарды жакшыртууну дагы жогору деңгээлге чыгаруу деген максатта ишти алып баратабыз буюрса. Белектерди тапшыруу аземине Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри, ошондой эле Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун жакынкы райондорунун мектеп директорлору катышты. Жогоруда аталган аз убакыт болсо да аралыктан окутууда бир топ кыйынчылыктар бардык жерде байкалган. Негизги көйгөй катары техникалык жабдуулардын жетишсиздиги аталууда. Бирок фонддор тарабынан бүгүнкү берилген жардам аз да болсо жөлөк болоору белгиленди. Толук турда албетте жабдылган эмес. Жалпы эле Кыргыз Республикасында бардык мектептер жаңы техникага муктаж. Кыйынчылыктар болду башында техникалык жактан, интернет жактан. Бирок ошонун баарын ата-энелер менен тыгыз байланышта болуп, уюлдук операторлор менен тыгыз байланышта болуп, бул проблемаларды чечип, үзүрлүү эмгектендик деп ойлойм. Колдоо көрсөтүү долбоорун Нама фондунун өнөктөштөрү, Ала Тоо өнүктүрүү борбордук коомдук фонду, Найк Кыргызстан жана Ас-Санабил кайрымдуулук фондунун катышуусу менен ишке ашырылды. Бул күнгө чейин долбоордун алкагында Кыргызстандын 7 облусуна 7 тез жардам унаасы, 350 тонналык азык-түлүк жана медициналык коргоочу каражаттар жардам катары көрсөтүлгөн. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.